Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'de. Hormatly musulman bir toğanım, bugün sizler menen dagı bir temada sabak başlamakçыбыз. Бұл sabagыбыз bir neçe bölüklerden turat. Sabaktın negizgi teması Kayfa tahuzza bi duai Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din duasına kantip jetesin. Barыбызга belgili болгондой, эгерде sizge bir alim kişi je mufti adam darajасы улуу bir kişi sizge dua kılıptır deyip turgan bolso, siz aga kançalık kuanasыз. Sizin жүрөгүңүз kançalık bir жыргалчылыкка, рахатка бөлөнөт. Амалга болгон сиздин кызыгууңуз дагы күчөйүп артат. Ал эми сизге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылыптыр дей турган болсо, мына ушул амалды аткарсаң пайгамбардын дуасы бар деп айтыла турган болсо, сиз канчалык даражада мына ушул нерсеге кубанып, канчалык даражада мына ушул нерсеге аракет кыласыз. Албетте биз устаздарыбыздын, ата-энебиздин дуаларын алууга аракет кылабыз. Албетте бул да өтө жакшы нерсе. Bir улуу алымдын зиярат кылып барып, анын артынан сабагы бүткөндөн кийин, же иши бүткөндөн кийин кызматын кылып, мына ошонун дуасын алууну каалайбыз. Албетте бул да өтө бир жогорку даражадагы амал, бийик орунда турат. Бирок мындан дагы жогорку даражада турган бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аламдарга рахмат болуп жиберилген. Өз үммөтүнө, аларды акыйкатка алып чыгууга, аларды кыямат күнүндө бейишке кирүүсүнө ашыктар болгон, кыямат күнүндө шафаатчы болгон пайгамбарыбыздын дуасына жетүүгө биз эмне үчүн аракет кылбайбыз? Эмне үчүн ошону изденбейбиз? Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кылган дуасы кайтарымсыз кабыл болот. Аллах Таала аны кабыл кылат, кайтарбайт. Ошондуктан биз пайгамбарыбыздын дуасы түшкөн амалдарга аракет кылышыбыз керек. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көзү тирүү кезинде өзүнүн сахабаларына дуа кылган. Мына ошол дуалар кайтарымсыз кабыл болгон. Эми биз пайгамбарыбыздын көзү өтүп кеткенден кийин пайгамбарыбызга барып дуа сурай албайбыз. Бирок кээ бирки амалдар бар. Мына ушул амалдарга пайгамбарыбыз дуа кылган. Мына ушул ибадатты ким аткара турган болсо, ага Аллах Тааланын райымы болсун, Аллах Тааланын берекеси болсун, ага бейиш болсун, ал бозоктон кутулсун, анын үй бүлөсүнө береке болсун, жашоосуна береке болсун деп жана башка мына ушундай дуаларды кылып кеткен. Биз мына ошого аракет кыла турган болсок, пайгамбардын дуасына эргешебиз. Демек, пайгамбарыбыздын өзү өткөндөн кийин пайгамбарыбыздын дуасына жетүү, ал дуа кылып кеткен ибадаттарды, амалдарды аткарыш керек экен. Албетте барыбызга белгилүү болгондой, пайгамбарыбыздын дуасы кайтарымсыз кабыл болгон. Бул өзүнүн кээ бир сахабаларына дуа кылган. Мына ошол сахабалардан кээ бирки мисалдарын гана айтып өтө турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Анас ибн Маликке анын өмүрүн узун болуусун, мал мүлкүнүн кенен болуусун, көбөйүүсүн дуа кылган. Анас ибн Малик айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага дуа кылды дейт. Аллахум аксир малаху ва валадаху. Аллахым Анас ибн Маликтин мал мүлкүн жана бала чакасын көбөйткүн деп айтат дейт. Анас ибн Малик айтат, менин мал дүйнөм эң көп адам болдум дейт. Bir жылда мен 2-3 жолу түшүм алат элем дейт. Менин мал жандыгым талага чыга турган болсо, желиндери толо келчү дейт. Пайгамбар дуасы себебинен. Жана экинчиден бала чакасы дагы өтө көп болгон. Ал жан берип аткан кезинде эле 100дөн ашуун баласы болгон экен. Өзүнүн эле белинен чыккан балдары. Жана Анас ибн Маликтин дагы өмүрү узун сахабалардын катарына кошулган. Андан кийин дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол Мадина жеринде жума кылып аткан кезде bir çölden bir kişi girip келет. Ya Resulallah, биздин жерде курусулук болуп кетти. Бизге дуа кылыңызчы дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жума дуа кылат. Дуа кылган кезде жамгыр өтө мөл жаап,
Экинчи жумалыкта жанагы киши кайда келет? Я Расулулла, жамгыр көп жаагандыктан биздин баардыгыбыз балчак көл жак болуп кетти. Аллах Таалага дуа кылчы, жамгыр токтосун деп дуа кылганда, жамгыр мына ошол замат басылат. Демек бул эмнеге далалат кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасынын берекесине далалат кылат. Дагы Пайгамбар саллаллаху Абдуллах ибн Аббаска ага илимдүү болуусуна, тафсир илимин жакшы түшүнүүгө дуа кылган. Абдуллах ибн Аббас сахабалардын ичинен эң тафсир илимин жакшы билген, чоң уламалардын катарына кошулган. Пайгамбардын дуасы себептүү. Дагы Пайгамбар саллаллаху кээ бир сахабаларына анын өтө сулуу болуусуна дуа кылган. Амир ибн Ахтоб деген сахаба айтат, мен Пайгамбар саллаллаху алейхи чаңкап калган экен, менен суу сурады дейт. Анан суу алып барып бергенден кийин Пайгамбарыбыз мага төмөндөчө дуа кылды. Аллахума жаммилху деди. Аллахым болумду кооз кылып кой деп айтты дейт. Буну сулуу пенде кылып кой деп айтты дейт. Ошол хадисти риваят кылган адам айтат, мына ошол Амир ибн Ахтоб ал 90 паланчы жашка барган кезде дагы чачынын бирине дагы ак түшкөн эмес дейт. Бетине тырыш түшкөн эмес дейт. Кээ риваяттар айтат экен, ал 100 паланча жашка барган кезде дагы анын агарган чачын, агарган сакалын көргөн эмеспиз. Жүзү жылмайган абалда жүргөн, эч кандай тырыш түшкөн эмес дейт. Жан берген кезде дагы мына ошол жылмайып, жүзү супсулган абалда жан берди дейт. Демек бул эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасынын берекесине себеп. Мындай мисалдар өтө көп. Сахабалардын бир нечесине Пайгамбар саллаллаху дуа кылган, ал ошол замат ишке ашырылган. Жада калса, Пайгамбарыбыздын дуасынан кафирлар дагы коркуп турган. Пайгамбарыбыздын дуасы мустажаб экенин алар дагы билип турушкан. Мына ошондон эми Пайгамбарыбыздын дуасына жеткире турган кээ бирки амалдарга токтолуп кете турган болсок, бул бүгүнкү биринчи амалыбыз. Айтат: "Ас-салату қобла ал-асри арбаан." Асыр намазынан алдын 4 рекет намаз окуштук. Бул мустахаб намаздардан, асырдан алдын. Азан айтып бүткөндөн кийин асырга чейин 4 рекет сүннөт окуштук. Бул мустахаб болгон сүннөттөрдөн. Бунун фазилети Пайгамбар саллаллаху алейхи төмөндөчө дуа кылат. Абдуллах ибн Умардан келген хадисте айтат, радиаллаху анхума, Аллахтан разы болсун, анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кала, Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Рахималлаху имран салла қобла ал-асри арбаан." Аллах Таала ушунда пендеге өз ырайымын түшүрсүн, ал асырдан алдын 4 рекет намаз окуган пендеге дейт. Демек асырдан алдын 4 рекет окуштук. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасын жеткирет экен. Аллах Тааланын ырайымын алып берет экен. Бул намаз алымдар айтат, сүннөт муаккада намаздардан эмес, же раватиб намаздардан эмес, бул болгону мустахаб гана сүннөт амал. Буну биз окуй турган болсок, жеңил карабастан мына ушундай Пайгамбарыбыздын дуасына жетебиз. Бирок бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз бул намаздын фазилетинен илимсиз калгандыктан, жана иманыбыздын бир билген болсок дагы бул амалды иманыбыздын алсыздыгынан ушул намазды окуй албай кала турган болсок, ага жүрөгүбүздө мен кайгырбайбыз. Же ага аракет кылбайбыз. Мына ушундай бир илимсиздигибизден жана иманыбыздын алсыздыгынын себебинен. Агер ушу менен биргеликте мына ушул асыр намаздан алдын ким 4 рекет окуй турган болсо, ага дүнүйөдөн паландай мал берилет экен, паландай дүнүйө берилет экен дей турган болсо, анда биз өтө бир аракет кылмакпыз. Аны окуй албай калганыбызга катуу бир өкүнмөкпүз. Бирок эмне үчүн ушул намазда Пайгамбарыбыздын дуасы бар экен? Аллах Тааланы райым тилеп дуа кылыптыр. Аллах Таала райымына алсын ушул пенделерди деп Пайгамбарыбыз дуа кылган экен десе, биз аракет кылбайбыз. Мына ошондуктан кээ бирки алымдардын окуялар келет. Бир алым ошол асыр намаздан алдын азан айтылгандан кийин анын астына бир ушундай бир мөмө жемиш коюлуп калды дейт. Ошол мөмө жемиш коюлган кезде мөмө жемишти жебестен жанагы асырдан алдыңкы 4 рекет намазга умтулган дейт. Жада калса, асыр намазына азан айтылгандан кийин 2 рекет сүннөт окугандан кийин муаззин азанчы туруп комол айтайын деген кезде алар азанчыга кайрылып 2 рекет намаз бүтүрүп тур, токтоп тур, дагы 2 рекет намаз окуп алайынчы, 2 мүнөт кое турчу. Мен ушу 4 рекет окуп Пайгамбарыбыздын дуасын жетип алайын деп ушундай сураныш болсо дагы кооматты 1-2 мүнөткө кечиктирип суранып дагы ушундай бул фазилетке жетишкен дейт да.
Әлбетте бул намазды окуудан бир эле бул дуа эмес, дагы башка фазилеттер бар. Мына ошодон бул асыр намазын өз убагында окуп алууга бизге чоң түрткү берет. Асыр намазын жаамат менен окуп алышка бизге түрткү берет. Асыр намазы бул өтө улуу намаздардан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анын сообун баяндап берген. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ушул намазды өзгөчө сактап өз убагында окууга буйруйт. Аллах Таала айтат: "Хафиду аля салават ва салатул вуста ва куму лиллахи қанитин." Намаздарыңар сактагыла, намаздарыңар бекем болгула, жана өзгөчө асыр намазынан бекем болгула. Аллах Таалага намаз окуп турган болсоңор, моюн суган абалда тургула дейт. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям асыр намазы каза кылган адамга катуу эскертүү берген. Аллази тафуту салатул аср кааннан утира ахлу ва малуху. Асыр намазын каза кылып алган адам эч үзүрсүз, себепсизден ула. Ал үй бүлөсүнөн жана мал дүйнөсүнөн ажырап калган адам сыяктуу деп айткан. Демек бул асыр намазы өтө негизүү намаз. Бул асыр намазын алдыңкы 4 рекат сүннөттү окуштукка биз аракет кылыштыгыбыз. Ушу асыр намазын өз убагында окуп алууга бизге жардам берет экен. Андан кийин дагы бул намаздын фазилети, асыр намазын өз убагында дедик. Асыр намазында периштелер асыр намазын окуган адамдарга күбөлүккө өчөт Аллах Тааланын астында. Биздин эки тарабыбызда биздин кылган амалдарыбызды жазып жүргөн периштелер бар. Бирөө жакшы амал, бирөө жаман амалдар жазат, күнөө иштер жазат. Мына ушул периштелер багымнат убагы менен асыр убагын алмаштырат. Багымнатта жазып аткан периштелер чыгып кетет, кайра жаңы периштелер келип ордуна түшөт. Мына ушул асыр намазында да ушундай алмаштырышат. Аллах Тааланын астына барып, Аллах Таалага күбөлүккө өтүшөт. Аллах Таала билип туруп сурайт: "Менин пендемди кандай абалда калтырдыңар?" дейт. Ошондо периштелер айтат: "Сенин пендең асыр намазын окуган абалда калды" деп күбөлүк өтөт сизге Аллах Тааланын астында. Агер сиз асыр намазын окубай башка күнөө иш менен же дүйнө бир кызыкчылык менен жүргөн болсоңуз, анда сенин пендең дүйнөгө азырылган бойдон калды деп айтат. Сенин пендең күнөөгө баткан бойдон калды деп айтат. Агер сиз асыр намазы өз убагында окуп турган болсоңуз, периштелер сиздин пайдаңызга күбөлүк өтөт. Жагы асыр намазын окуудан пайда бул Пайгамбар салам сүйүнчүгө бар айткан. "Мен солла барадайни дахалал жанна." Ким эки салкын намазды окуган болсо, ал адам бейишке кирди дейт. Бул кайсы намаз дегенде, багымнат менен асыр намазды окуган адам. Өз убагында жаамат менен окуган адам. Дагы асыр намазынын сооптору көбөйтүлүп берилет. Эки эсеге көбөйтүлүп берилет асыр намазынын сообу башка намаздарга караганда. Дагы асыр намазын окуштук, өз убагында окуштук, кыямат күнүндө Аллах Тааланын жүзүн көрүүнү насип кылат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз мына ушул асырдан алдыңкы 4 рекат намазга бекем болуу менен бирге асыр намазын дагы өз убагында окуп, мына ушундай улуу фазилеттерге, сооптора жетет экенбиз. Ошондуктан биз бул асыр намазын окуп, жана ошондой эле асыр намазы алдыңкы 4 рекат сүннөт намазына, мустахаб намазына бири-бириз менен жарышып окууга аракет кылып жүрүш керек экен. Бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизге насихат айтып, бири-бирибизге фазилеттерин айтып окуй турган болсок, мына ушундай соопторго жетет экенбиз. Пайгамбарыбыздын дуасына эргишет экенбиз. Пайгамбарыбыздын дуасы эч кайтарымсыз кабыл болот. Аллах Тааланын сизге ырайым болот экен. Албетте эртең кыямат күнүндө биз Аллах Тааланын ырайымы менен гана бейишке кире алабыз. Биз жасаган амалдарыбыз Аллах Тааланын ырайымына жеткирүүгө себепкер болот. Бирок эч ким жасаган амалы бейишке киргизе албайт. Эгерде Аллах Тааланын ырайымы, рахматы болбой турган болсо, ал эми асыр намазын 4 рекат намазын ким окуй турган болсо, асыр намазын алдыңкы 4 рекат сүннөтү ким окуй турган болсо, Аллах Тааланын ырайымына жеткирүүсүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү дуа кылып кеткен экен. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.